Чыгыштын озеки мурастарында тагдыр жана турмуш тууралуу бардык нерсе буйруганындай болот. Эгерде сизге бир жакшылык буйруган болсо, аны эч ким сизден колуңуздан жулуп кете албайт. Буйрулбаган болсо, сиз канчалык теминип телчиксеңиз да ал нерсени ала албайсыз деп айтылат. Бул себептен улам адамдар кээде тагдырга, буйрукка каршы беткелүүгө аракет кылышканда соңу жакшылыкка алып барбайт. Дал ушундай өз турмушун өз колу менен бузууга бараткан адамды тагдырдын табышмактуу буйругу кантип оң жолго салганын сүрөттөөчү ээсине кайткан Роза аңгемеси бүгүнкү бир китептин баянында. Саламатсыздарбы, урматтуу китеп сүйүүчү достор. Бүгүнкү бир китептин баяны аттуу чыгармабызда бүгүн кыргыз элине аттын кашкасындай таанылган Нуржигит Кадырбековдун эсине кайткан Роза китебин айтып бермекчимин. Бул эсине кайткан Роза китебинин ичинде бир канча почерк, аңгеме, повесттер камтылган. Ушул китептин ичиндеги мага эң жаккан жана менин жашоомо бир канча таасир берген чыгарманын бири бул эсине кайткан Роза чыгармасы. Бул эсине кайткан Роза чыгармасынын ичиндеги негиз каарман Данил. Данил бул жаңы гана ишке келген, өзүнүн ишин мыкты билген адам, ишкер адам болгон. Аталган чыгарма жаңыдан үй бүлө курап, үй бүлөнүн баалуулугун аңдап түшүнүп келе жаткан жаштар үчүн эң мыкты насаат үлгүгө бай. Бул аңгемеде ыйык нике менен өз жарына баш кошкон соң, алардын тагдыры да, өмүрү да бир жолго түшөрүн. Андыктан кыска көңүл ырахаты үчүн туура эмес чакырыктарга азгырылбай, алданбай, үй бүлөгө жана алган жарына адал болууга, жоопкерчиликтүүлүккө чакырат. Бир күн адаттагыдай эле жумушуна келсе, ага Facebook баракчасына мындай билдирүү келет. Саламатсызбы чоң жигит, чоңоюшуңуз менен менин Facebook баракчама кош келиңиз деген Аймарал Байер деген аттуу кыздан билдирүү келет. Сылык мамиледе жакшы өзүңүз ким бол деген смс-чүн өтөт. Классташы кызынан кат келген болот. Ошентип классташ кызы экөө күн сайын кабар алышып, кат алышып, аябай ортос мамилеси жакын болуп кетет. Жакында мен Кыргызстанга барамын дейт. Анан ошентип алар экөө бир күн жолугууну макулдашат. Жолугат дагы, анан ошол Данил күткөн күн келет. Жолго чыгып аябай шашып бара жатканда 10 мүнөт калганда жолугушууга ал жолдо келип жаткан бир баланы сүзүп алат. Сүзүп алганда ал ошондой аябай депрессияга түшүп, аябай коркот. Данил ошол учурда аксакалга карап, кечириңиз мени аксакал дейт. Эмнеге кечирим сурайсың? Бул ишке мен өзүм күнөөлүүмүн. Балам кеч ичип келген болчу. Мен аны катуу урушуп койгон болчумун. Ошол учурда ал эшикке карап чыгып кетти. Ошондо мен баламга катуу наразы болгонмун. Дагы анан каргап койгом дейт. Бир учурда анын досу Ахмат кирип келет. Ошол учурда Ахмат досун жерибестен урушпастан болгон жөнган желкесин таптап коет. Бул чыгармада автордун берейин деген ою бул ата эненин баласына кылган ар бир дуасы сөзсүз кабыл болот. Жана ошондой эле ата эненин ар бир жаман сөзү баласына октой барып тиерин баса белгилеп кетет. Аталган китептин автору Коомдук ишмер жогорку кеңешинин экс-депутаты Нуржигит Кадырбеков. Аталган аңгеме 2019-жылы жарык көрүп коомчулукка таркаган. Нуржигит Кадырбековдун мындан сырткары тарбиялык маанидеги Калпак сыры, Ант, Япон кереметинин сыры сыяктуу бир топ чыгармалары бар.